УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга кемпироват суу сактагычы тууралуу маек берди. Балдарды массалык иш-чараларга тартууга тыюу салынды. Сузактагы окуя: жандандыруу бөлүмүндө жаткан балдардын бардыгы палатага которулду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу октябрда башталат. Бул тууралуу Садыр Жапаров Ош облусуна болгон сапарында билдирди. Бишкек, Пекин жана Ташкент бул мега долбоорду ишке ашыруу механизми боюнча бирдиктүү пикирге келишкени буга чейин маалым болгон. Кытайдын темир жол боюнча мамлекеттик корпорациялары аны ишке ашырууга даярдыгын билдирген. Темир жол курулса, Кытай менен Борбор Азияны байланыштырып, Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөргө жаңы транспорт каттамдары ачылат. Кыргызстан бул магистраль салынып калса, транзиттик өлкөгө айланмакчы. Кемпироват боюнча макулдашуу 100% аткарылат. Бул тууралуу 7-каналга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маек учурунда билдирди. Анын айтымында келишим Өзбекстан тараптан 100% аткарылып жатат жана мындан ары дагы аткарылат. Маселе өзүбүздө. Мен кечээ эле Өзбекстанга барып келдим. Коллегам менен жолуктум, чек ара башчысын чакырдык. Биздин 2 жараныбыз балык уулап жүрүп, Өзбекстан тараптын жээгине кургактыкка өтүп кетишкен экен. Чынында чек аранын өтүү тартибин бузган үчүн аларды камаш керек эле. Бизде эле ушундай жагдайлар болуп, чек араны бузуп өзбек жарандарын камайбыз. Мыйзамдар ушундай. Өзбек чек арачылары болсо адамгерчилик кылып 2 жараныбызды катерге салып, биз тарапка чыгарып коюп кайра кетишкен. Бул да болсо мамилелерибиздин жакшырганы, бийик деңгээлге чыкканы десек болот. Мындан ары чек араны бузуп өтүп кеткендер болсо, 2 тараптын кадимкидей эле кармап, каттоодон өткөрүп, мыйзам чегинде иш алып баралы. Бири-бирибизге дароо кабар берип туралы деп сүйлөштүк. Келишим 100% аткарылат, деди Ташиев. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров массалык иш-чараларды уюштурууга, балдарды тартууга тыюу салууну тапшырды. Тиешелүү тапшырма Министрлер кабинетинин аппараттык жыйынында берилди. Буга жакында Сузак районунда катталган кырсык себеп болгон. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында Кыргызстанда балдарды алимент төлөө боюнча милдеттерди жөнгө салуу маселелери, айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Тазабек Икрамов карылар үйүнө ташталган ата-энелеринин саны өсүп жатканын, бирок алар эч качан өздөрүнүн балдарына карата арыз жазышпай тургандыгын белгиледи. Буга байланыштуу ал ата-энесине камкордук кылбаган жана балдарына алимент төлөбөгөн ата-энелерди коомдук иштерге тартууну же айып салууну сунуштады. Талкуунун жыйынтыгында комитет мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Кадамжайда тургундарды Англияга ишке жөнөтөм деп $66 000 алдап кеткен аял кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясы кабарлады. Милицияга 1983-жылы туулган жаран кайрылып, чет өлкөгө жакшы маян алуу ишке жөнөтүү шылтоосу менен анын жана башка адамдардын ишенимине кирип, материалдык чыгымга учураткан жаранга карата тиешелүү чараларды көрүп берүүнү суранган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында шектүү 3-май күнү ак жол өткөрмө посту аркылуу Кыргызстандан чыгып бараткан жеринен кармалган. Ал Кадамжай райондук Ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул шектүү жарандын мыйзамсыз аракетинен жабыр тарткан жарандарды аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн 7-майда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жалал Абад облусунун Сузак районунда унаа сүзүп кеткен балдардан кабар алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдайт. Шакиев жасалып жаткан иштер боюнча Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мамановдон маалымат алып, балдарга төраганын резервдик фондунан да каржылык жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Маалыматта айтылгандай, азыркы тапта жабыр тарткан 10 бала аталган ооруканада дарыланууда. Анын ичинен 4 бала кайра жандандыруу бөлүмүнө, 6 бала травматология бөлүмүнө жаткырылган болчу. Бүгүн жандандыруу бөлүмүндө жаткан балдардын бардыгы палатага которулду.